Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл окуу дигитал Google'дун дагы бир мүмкүнчүлүктөрү 3-чү бөлүм. Бүгүн Google'да презентация жасаганды үйрөнөбүз. Презентация жасагандын көп түрлөрү бар. Бирок бул именно ушу Google Chrome'да жасаганды үйрөнөбүз. Google Chrome'ду ачып алдыңыз. Кайрадан Google Docs'ту басып койдуңуз, кирип алдыңыз. Мурдакыдай эле эң үстүндө Google Docs'ту карап чыкканбыз биринчи сабакта, экинчисинде Google таблица дегенди карадык дагы да таблицада документтерди жасаганды үйрөндүк, календарга ар кандай тапшырмаларды жүктөгөндү же болбосо биздин пландарды түзүп алганды үйрөндүк. Анан дагы тест жасаганды үйрөнгөнбүз. Бүгүнкүсүндө презентация жасаганды үйрөнөбүз. Кайра жеке колдонуу үчүн деп басып алабыз. Кеттик. Бул эң биринчиси актай баракчага презентацияны кантип жасап баштайбыз. Бул жерде эң биринчи бул жерде мынакей идеяларды берип атат. Ар кандай сиз каалагандай жазууну тандап аласыз. Бул жерде шаблондор бар, Мынакей бул шаблон көңүлдүүрөөк экен, ошон үчүн муну тандап алдым. Бул жака ким толтурган болсо, муну Назгүл деп жазып коеюн. Талантбековна деп жазып коеюн. Бул жака ким аткарган болсо, бул жака темасын жазып алабыз. Эмне деп жазабыз? Google'дын мүмкүнчүлүктөрү деп коеюн. Кичинекей мынакей ушуну презентация жасап баштайын. Google жөнүндө презентация кылайын. Бүттү. Бир эле барак болду. Барагым бүтүп калды. Жанына ушул экине эле так эле окшошун жасап аламын. Же болбосо жаңы баракчаны кошуп аламын. Мынакей жаңы баракчаны кошуп алды алдында. Муну кандай кыласыз? Биринчинин же экинчинин ушун жанына деген мышканы алып барасыз дагы оң жактагы кнопканы басасыз. Басып туруп бул жерден кадимгидей кесип салсаңыз болот, алып салсаңыз болот баракчаны. Копиялап алсаңыз болот, башка жака апарып кошосуз. Же болбосо копия кылып алып келгениңизди ушул жерге коюп койсоңуз болот. Жаңы баракчаны, новый слайд деген бар. Новый слайдты жазасыз. Же болбосо так эле ушул экине эле азыркы жасаганыбызды окшошун эле алдына түшүрүп алсаңыз, анда дублицировать дегени бар. Ошону коюп аласыз. Болду. Муну мен жаңыны кошуп алдым. Дагы бир жаңыны кошуп койдум. Мынакей. Кайра бул тарабында мага буга кызыктуураак болгон мынакей кайра бөлүкчөлөрдү муну деп коеюн. Экинчисине кошуп алды. Болду. Каалаганды бул жактан тандап алып атат. Мынакей мурункусунда Google'дун мүмкүнчүлүктөрүн ушул бойдон таштайын. Андан кийин кеттик экинчисине. Кайсы мүмкүнчүлүктөр бар экен? Иштеп баштайбыз. Мурдакы жасаган кадамдарыңызды артка жыласыз, алдыга жыласыз, өчүрүп салсаңыз болот, кайра көчүрүп келген нерселериңизди коюп алсаңыз болот. Бар экен бул жакта вставка дегени бар, копировать дегени бар. Аны кесип ал, кереги жокун кесип алып ташта дегенди кайчы менен белгилеп аласыз. Кийинкисинде кантип көрүнүшү бул жерде кантип кыймылдашы, аларды кичине акырында кайра келип көрөлүк. Биринчи биз бул жерде эч нерсе жок болгон үчүн мен көп көргөзө албайм. Вставканы көрөлүк. Вставкада сүрөттү коюп алабыз. Компьютерден алып коёмун. Муну драйвда эгерде сактап койгон болсоңуздар, Google'дан көчүрүп алган болсоңуз, же каякта ссылкалар же сүрөттөрдү сактаган жериңизде бар болсо, алып келип коесуз. Мен бул жерде компьютерден эле издеп көрөйүн. Менде болгон мүмкүнчүлүктөрдү мурдакыдай эле коюп аткан сүрөттөрдү алып келип кое баштайын. Мынакей. Муну коюп алдым. Сүрөтчөнү коюп койдум. Эми мунун жанына мен кичинекей текст кошуп алгым келип жатат.
текстти бул жерге алып келип коеюн. Мынакей текстим кичинекей болуп калды. Мынакей тексти мындай чоңураак болуш үчүн анан мен мендеги бар болгон тексттерди аламын. Бул мурда мен даярдап алган Word'то даярдап койгон мурдакы тексттерден алып келемин. Мынакей ачып алды. Азыр сүрөттү ортосуна коюп салып жатат. Бул жерде мен копия кылып алдым. Мынакей. Бул жерден текстин алып келдим дагы. Вставить. Коюп коем. Мына ставка кылып болгонун көчүрүп келгенимди коюп салды бул жерге. Дайындуу кылбай, өзүмдө азыркы Word'тогу туура эмес болуп калган болчу. Ошол үчүн бул туура эмес, мага жаккан жок. Муну мен өчүрүп саламын. Кайрадан мынакей Word'ту ачып аламын. Мага керектүү эле кичинекей бир текстти көчүрүп алайын. Көп мынакей таблица баары болгон үчүн баары аралашып кетти. Мынакей копировать. Бул жакта кадимкидей эле орусча көргөзүп атат. Кайра свернуть. Бул жерге вставить. Мынакей текстти коюп койдум. Жанына сүрөт коюп алдым. Кооздоп алдым. Жасап бул слайд болду. Эми бул жактан ставкадан мынакей сүрөт коюп алдык, текст коюп алдык. Карасаңыздар бул жерде аудио деп турат, видео деп турат. Аудио кошсоңуз болот, видео кошсоңуз болот. Булар жөнүндө мен кийинчерээк айтып бермекчимин. Кайра бул жаңы баракчага өтөлүк дагы. Кайра вставканы карайлык дагы мүмкүнчүлүгүн. Мындай ар кандай формаларды коюп чыксаңыздар болот экен. Кошумча мына бул жака коюп аламын дагы. Чоңойтом. Мындай жазууларды коюп алсак, аркасындагы бул кереги жок. Өчүрүп салыш үчүн, могуларды өчүрүп салыш үчүн өзүнө басып койсом мынакей четиндеги рамкасы чыгып калды. Ошол жерге мышканы мындай бурчка алып барамын дагы. Анан өчүр дегенде delete менен өчүрүп таштайм. Муну дагы мындай кылып өчүрүп салам. Бул баракчам калды. Муну мен керектүүм чоңойтуп аламын. Каалагандай көлөмгө чейин чоңойтуп кичирейтемин. Кайра эле бул жерге текст коюп аламын, сүрөт коюп аламын. Ар кандайларды кое берсем болот. Же болбосо жана вставкадан кайра мынакей таблица коюп алсам болот. Же мынакей могул жерде ар кандай формулалар бар. Коюп көрөсүздөр. Коюп көрүңүздөр. Мынакей кошкону дагы вставкада мынакей текстти жана Word арт менен койчу элек го. Ошол эки жана жакшынакай кылып жана жазган. Мен тамгаларым. Бул жака ар кандайларды жазып алып атам. Кыргыз тили деп Word'тарды жөн эле мага бир эле бөлүгүн көргөзүп берип койду. Макул. Текстти койдум. Бөлүктөр бар. Бул жерди басып көрүңүз, ар бирин коюп көрүңүз, эмне кылат экен деп өзүңөр коюп басып көрмөйүнчө бул жерде түшүнүү абдан кыйын болот. Болду. Муну кылдык. Эми сүрөттөрү буга келелик. Могул жерден кайра сүрөткө басып койдум. Сүрөткө басып койгондон кийин мынакей бул жерге кичине анимация беребиз. Андан кийин баракчада анимацияда бергенде кандай анимация чыкты эми силерде орусча чыгат баардыгы тең бул жерден. Жөндөн жөн түргө келип пайда болуп калсынбы, жоголуп кетсинби, сол жактан келсинби, оң жактан учуп келсинби, кандай болуп көрүнсүн, чоңоюп көрүнсүнбү, кичирейсинби же бул тегеренсинби бул сүрөт, тегеренсин дегенди коюп койдум. Анан ар бир баскан сайын кайра пайда болуп чыгып турсун. Бул бат тегеренгени же болбосо бул жерден ылдамдыгын кошуп аласыз. Же болбосо плюс деген жерден анимацияларды дагы бир анимацияны кошуп алсаңыз болот. Эми бул жерде өзү автоматтык түрдө кошулуп калды. Аны дагы өзгөртүп алсаңыздар болот. Мейли мен ошол бойдон эле калтырып коеюн. Анан баракчадан баракчага өткөндө кандай болуп өтсүн дейт. Ооба.
Муну мен жанагы кубик болуп тегеренип атпайбы? Ошол эле кубик дегенди жасап койдоюн да, эгерде бир баракчадан экинчи баракчага ачылганда мындай тегеренип келип көргөндөй болуп. Эми муну кандай болуп калды? Көрүп көрөлү. Мынакей. Муну дагы, биринчисине дагы ушул эле мүмкүнчүлүктөрдү дагы колдонуп көрөбүз. Болду. Муну сактап койдук дейли. Болду. Эми кайра бул жактын дагы анимациясы же болбосо мынакей кайра бири-биринен өткөнү азыркыдай кылып кубиктей болуп тегеренип келгенди дагы бул жерге же болбосо кубикти көрдүк, дагы эмне бар экенин муну тегеренсин деп коелук, галерея болсун деп коелук, мындай коюп көрөлүк. Мынакей мындай болуп пайда болот экен. Пат болобу, тайыз болобу, аны дагы өзүңүздөр кошуп аласыздар. Бул жактан анимациялардын түрлөрү бар, карап көрсөңүздөр болот. Эми бунубуз даяр болду деп коелук. Чыгып алдык, Бул 2-3 барактан турган болгон кичинекей презентация жасап койдум. Презентация кылып көрөйүн, кандай көрүнүп калат экен. Бүгүнкү темабыз Google'дун мүмкүнчүлүктөрү. Сиздер менен мен Назгүл Талантбековна. Кетип атат. Кубик болуп, кийинкиси чыгып калды. Мынакей айланып калды сүрөт. Кичинекей ушундай кылып сиздерге презентацияны кыскача кылып көргөзүп бердим. Кызыктуу болду деп ойлоймун. Бул жерден дагы кичинекей мынакей дизайн дегенди басып койсоңуздар, жанагы башындагы өзгөртүп алчу мүмкүнчүлүктөрүн көргөзүп берип жатат. Google'дун презентация мүмкүнчүлүгүн кыскача көргөзүп бердим. Бул презентация менен дагы мындан дагы абдан жакшы кызыктуу презентацияларды жасаса болот. Ал сиздин фантазияңыздан. Бул жерден аркасындагы фонду өзгөртсөк болот. Ушул жерден эле фондордо сүрөттүү китептерди жасасак болот. Балдарды ушунча кызыктырып тартсак болот. Ушул презентация менен сабакты өтсөңөр кандай сонун. Албетте сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүздөрдөн болот, баардыгы телефондон деле болот. Бул мүмкүнчүлүктөр бар, телефондон эле жасаса болот. Бирок телефондордун күчү жетеби, жетпейби? Ноутбуктар барбы, жокпу? Бул интернеттен эмес, сиз кичирейтип жасап алсаңыз, албетте мүмкүнчүлүктөрдү кааласак баарын жасап алып үйрөнсөк болот экен. Бул ушунча кыска убакыттын ичинде сиздерге ушундай мүмкүнчүлүктү түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Кийинки Google'дун мүмкүнчүлүктөрү же болбосо аралыктан сабак берүү үчүн мүмкүнчүлүктөр жөнүндө тааныштырган сабактарда жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен Назгүл болду. Суроолоруңуздар болсо алдында комментарийлерде күтөмүн. Ийгиликтер болсун.